Маданияттын эмгек сиңирген ишмери белгилүү журналист, коомдук ишмер Курманбек Раматов Жаңы Алыш айылынын ардактуу атуулу. Бул айылда чоңоюп өскөн ишмер киндик каны тамган айылдын тарыхын изилдөөдө чоң иштерди жасаган. Жаңы Алыш колхозу Кемин районунда эмес, республикада эң алдыңкы болгон. Мына азыркы биз турган мына Күнболот Досунбаев атындагы айылдык маданият үйүн карачы. Мындайлар кээ бир райондо да жок. Ушунун баарын бу жерде мына айыл өкмөтү, колхоздун контору, мектеп, мастерскойлор, канча деген курулуштардын баары ушу Ташбай Абдыкожоевдун убагында бүткөн да. Жаңы Алыш айылын 12 жыл башкарып, кезинде экономикалык жактан солгун колхозду айыл чарба иштерине басым жасоо менен бутуна тургузган Ташбай Абдыкожоевдун айыл үчүн жасаган эмгеги зор. Анын мезгилинде айылда жаңы мектептер, маданият үйлөрү жана бир катар маанилүү объекттер салынган. Мага ишенип, мени шайлагандан кийин менин талабымды аткарып колхозду баткактан чыгаралы. 2 миллион карыз экен мамлекетке. 260 миң переполученный эл алыптыр. Жакшы иштеп, карыздан кутулалы дагы эл катары жашайлы. Десем эл макул болуп. Атаке Баатырдын мезгилинде түптөлө баштаган айыл алгач Атаке Жаңы Алыш деп аталып, 1945 жылы Жаңы Алыш айылы деп өзгөртүлгөн. Учурда айыл калкы 2700 адамды түзөт. Айылыбызда өнүгүү жолунда абдан Кудай буйруса өнүгүүдөбүз деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде айыл жергебизде жолдорубуз асфальт төшөлүп, шамчырактар орнотулуп, эс алуучу парк ачылган. Машина тракторунун станцияны түздүк, акыркы жылкы биздин жетишкендиктерибиз. Айылыбыздын коопсуздугу үчүн бизде дагы видео көзөмөл менен безопасный айыл дегендей видеонаблюдениянын орнотулду. Ошондой эле көптөгөн иштер менен жетишкендиктебиз бүгүнкү күндө. Жаңы Алыш айылы буйруса Кемин районунун акиминин сунушу менен Кызыл Октябрь айыл өкмөтү менен бириккен тат. Кызыл Октябрь айыл өкмөтү биз билгендей Кемин районунун бюджетин толуктап турган бир эң чоң айыл өкмөттөрдүн бири. Жаңы Алыш айыл өкмөтүнө бир жакшы бир жардам болот, түрткү болот деген ойдобуз. Андан тышкары деген ушундай Жаңы Алыш айыл өкмөтүнө окшогон айыл өкмөттөрүбүз дотациядан чыгат деп ойдо ушу ой пикирлер бар. Азыркы убакта бул иштер жүрүп атат, айыгына чыга элек. Бирок жакын арада айына чыгабыз. Жаңы Алыш айылынын 100 жылдыгы шаңдуу концерт менен уланып, артисттер менен катар чыгармачыл топтор айыл тургундарына майрамдык маанай тартуулашты. Батмай Искандарова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.